bardığını bir toğanda yakın bir adam baş çıkargın, bir derinden kol çıkargın, meğer rahmet bergin, ıntımak bergin, baraka perez verdin, tınçlığından, çınçıldığından, adilettiğinden, tadalığından nasip kılgın Rabbim. Bir tayfıkka tayfık bergin, bir sabırga sabır bergin, bir kanatsa kanat bergin, bir taharatlarga taharatından namız kılın, men ehmazlarına amanatlarını gözüne tavşırdık. Özümdeki özüm kolda özüm korgap durgun Allah'ım. Men mana yeni yurdumdan avkalığa kuyup, karıganıma kara olsan uydu. Biz mana bu pandemiya deydi, oru deydi, karantin deydi babam. Men moşonum başlarından beri men tünkü namazlarda yiyilip, günü tünü silerge dua kılıp, uyda oturanla silerge gördüm. Şimdi yüreğime geldim babam. Kudaya dualarımızı kabul kılsın. Varlılarımızın ömrünger uzun olsun. İmanınlar bakvat olsun. Kudaya yüreğime hidayet versin. Yeni yurtlarga kuygan, kuşu bir muştay olup tüyülüp, ıntımakın bereke fayz Allah'ın özveri oldu. Koldan bir gün bardığa güç kuvvet versin bardıgınlarga. Biz dağı tüz efirdemiz, o da bir çoğun ha. Şu atamızın batası kovalasın, hazır söz keselim. Zararlı aktivist Munir Ağam'a söz verelim. Rahmat Kutmandı günün menen urmatlı Kırgız elim biz bu yerge jönele çoğulu oturgan jokpuz. Barыбыздын oyubuz, maksatыбыз bir bolgондон кийин ошол максатка жетели. Mo эстеликтин алдында турабыз. Bir жакадан баш берчип, bir жеңден кол чыгарган жаштардан бололу. Ömür boyu biz mo өзүбүз болбогон адамдарга баш катпай 5 жыл башкарды көзгө көрбөй отун бошотсун да өз ниети менен бошотуп кетсин. Жаштар жүрөт моюкта, жаштар эшекте калып жүргөн жок. Жаштарга берсин. Биздин депутаттардын орду 5 жыл болсун да 5 жыл отуп тургандан кийин обязательно жаштарга бошотуп берип коюп ошол эки бойдон кетилсин. Биз бул жерде деген жыргаганыбызда жүргөнүбүз жок. Жерибизди сатты, элибизди сатты. Эми акыркы максатыбыз өзүбүздүн денебизди сатыш калды. Мына карантинде 3 айга жапты. 3 ай жаптык биз үйдө камалып. 3 айда bir депутат же bir чоң басып келип bir үзүм нан алып бердиби? Алып берген жок. Ошонун баарын байкабай туруп, көчөгүnkү шайлоодо өзүңөрдүн добушуңарды 1000 сомдон 2000 сомдон сатып атасыңар. 1000 сомго сатылып жүрүп, күнүнө бөлгөндө 34 сом менен 56 сомдон эле айланат. 1000 сом менен 2000 сом. Ошондо 5 жылга деген силер болгондо 12-13 сомдон алып жашаган атасыңарбы? 5 жылдык өмүрүңөрдү өткөзүп атасыңар. Силер акчага бийликти сатып туруп өткөзүп бердиңер. Эмнени таап атасыңар? Ошону ойлонгула. Бизге деген морекиндей 30 жылдан beri иштеген саясатчылардын кереги жок. Жаштар келсин бийликке. Жаштар чыксын, жаңы коюп аткан партиялар чыксын. Азыркы бийликке мен 100% эмес 1000% каршымын. Эгер ошондой өткөн мына 25-30% менен өткөн партиялар эмне үчүн Молекекте чогулган 5000-6000 элдин алдына чыгып жооп бербейт? Эмне үчүн берген убадалардан биринчи 10 күндүктө чыгып жооп бербейт? Ошончолук ак үйгө баргылары келип, парламентте отургулары келсе, эмне үчүн могу элдин алдына эртеден бери 5 сааттан бери бири чыгып жооп берген жок? Ошонун баары кайдыгерчилик да, адам катары санабагандык. Бул көрөбастык, жөн эле бир ай алдап жүрдү, тигини куруп берем, муну куруп берем деп. Эми убагына келгенде эч нерсе кылган жок. Азыркы өткөн 25-30% Урматтуу туугандар, азыр каждыйыбыз WhatsApp'tan чыгып, могул жака келаткандарга колунан келишинче сууну, гамбургерни, эмнеси болсо да ала келсин деп жазып койгулачы. Азыр сөз кезегин Нарын областан келген Кубанычбек мырзага сөз берели. Урматтуу калайык калк, кыргыз элим. Ушул күнгө чейин ушулардын айтуусу менен кыл дегенин кылып, жаза дегенин жазап келдик. Могул күндө чындык менен ак менен кара күрөшүп аткан маалда кара жыйып кетти. Карапайым элди кенедей бир акчага алдап алып кетти. Менин кенедей айылымда 1500 шайлоочусу барды. 320 күнгө сабыш үчүн 2,5 миллион сом таратышты. Ошол жерде жетим баладай кылып бизди ошол укук коргоо органдары кайтарып турду. Ошол таратып аткандарды колдоп мыйыгынан күлүп турду. Эли журт, элде намыс ар жок экен моякта. Чыгы патриот адамдар келип отурат моякта. Ким, татыктуу партиянын шайла, оппозициянын шайла ким экени маани эмес деп айтсам
kanca son beret eken degen el chetinen çıktı. Eli jurt mogul nersege bugün çekit koybosak erteң eç kaçan çekit koyulup dönbeyt bütpeyt. Özleri bölünüp jarılıp mına bir gana tündüktön partiya geldi. Bирок ал çiştisi çişat Kırgızstan, çişpadısı çişpayt, Soğlanbayдын sözүнөн çıkpayt. Ey bir tuğandar, ulu sözü uyat çok, beyimdikten olur, ıntımaktan olur. Hazır bağırızdan birden karışırız malarda. Soğlanbayдын özü sokur eken. Gözü olmakta uşul, kanlayımız amıza varmaydı. Sizlerden bizden hukuktu eğlendi. Hukuktuk mizamlı memlekette yaşagan jokpuz biz hazır bu vakitte. Hukuktu kaytarıp gelişimiz gerek. Mizamlı kaytarıp gelişimiz gerek. Bir tuğandarım, gelecek moyundan ömür talkalanıp çıkıp. Key bilimlikte ol, ıntımakta ol. Sen Japıkey, sen bul, sen tigi değil. Gelgile bir tuğandar biz hazır. Biz hazır. Çınlık için güreş oturgan adamdı. Bir adam bolalım. Intımak, Kırgızstan Allah. Çeliklerden Allah. Hazır kadar. Rahmat tizmenen gel tat. Şu tizmemenen jılgan жыйын жакшыдыр. Азыр мына жыргалы неме берет. Андан кийин 10 киши жазылды. Партиянын жетекчилери келет. Андан кийин резолюция кабыл алабыз. Assalamu alaikum. Hurmatlı Çü. Hurmatlı Talas. Hurmatlı Narın. Hurmatlı Batken. Isıkkol. Barınıza selam. Cemalat hoş. Hey. Kırgız degen dünya жүзүн 1000 жыл баскан, ey. Ey Kırgızстанды баса албайбызбы? Өзүбүздүн жерибизде эркин жүрө албайбызбы? Nemiş Cumhurbaşkanı? Hey! Hey, ben 30'a çıktım ben, 30'a çıktım. Oturmaçı. Hey, beni göremerdin. Benim boğuz partimenden sığmıklarım götürürken gelekti. Benim dekanlarım bu yemesin buğdayı çağıp durgan kızıl danımızda yeter konuşların eşiğler tokup verelim. Boğuz partimden Kırgız tuğuzdu yerden konuşların düğüne para koyup verelim. Ya! Ey Kırgız degen düğüne жүзүн 1000 yıl başkanım. 1000 yıl baskan, ey Karapayım el düğüne жүзүн 1000 yıl baskan. Ey biz uşu köpöstürdü. Kırgız elin kalığında kalça atat. Ey mekendaşlar gözünürdü aç kıla. Gözünürdü aç kala açı seketim yeteyin der ey. Ey detili köpöstürdü açı. Kırgız'ın emmesi gerek buladı. Eldin kanı gerek buladı. Kanım gerek. Abi şu biz durgan yer berekeli yer. Uşul yer berekeli yer. Uşul yerge gelişet köpöstür. Uşul eldi söz nemlik adı gel ukbayın. Keremet Tümüne Bişkek şarında bor var usta turabı senin. Uşul bal var ustun. Tetigi 2 saldat kötürüp durgan. Biz bugün birikmesek. Biz bugün kayda gel karasak. Oşal tuğu. Yerge düşü burası sen nasıl varat? Cekutay nasıl varat? Hey! Menin armiyam var. Menin egemenliğim var. Menin Kırgızstan'ı korkup жүрген çekerası saldatlarım var. Kızmat kılıp жүрген bizden rasabatlarımız var. Komuzun çerti hurdap жүрген akındarımız var. Sımıktanıp silap жүрген menin Kırgız dilim var. Çuvagacı ustatıvızım dötkatken misken benim Müslüman dinim var. Men hiç kaçan hiçkimge koşulmayın. Men hiç kaçan hiçkimge koşulmayın. Hurmatlı tuğanlar. Men Kırgızstan'da erkin yaşagım gelet. Men Kırgız'tın tuğsu götürgüm gelet. Oşal tuğunumdan balama götürgüm gelet. Balama götürgüm gelet. Götürgüm gelet. Ay kolayın çay diyorum. Ay kolayın çay. Menin gene de 5 taşlar balam. Manastın durkum. Toktova 2 saat aytıp buna жүрөт. Gene de yakınlar ustan beri.
Emne деген madaniyatın bарын көтөрүп жүрөт, туурабы? Кыргыз кыйын болгон үчүн калпагын башына чечпей кийип жүрөт, туурабы? Эмне кылалык? Орустан илели деген кепкасын киелиби? Я! Урматтуу мекендештерим менин, урматтуу туугандарым, силер барчы. Көчөкү пандемияда анча мынча элибиздин жаны аман калды. Мен мына вулкан жасада иштеп тапкан акчамды пандемияда үйүндө жокторго продукт алып барып берип аттым. Бирок бир көпөс келип менин колумду кармаган жок. Мынакей чүй ынтымагы деген несте карапайым элибиз бар эле. Ошолор келип колдоду, карапайым эл. Biz birge çekeriz. Biz madaniyatlı, mıyzamlı, tınçlık yolu veren Karacengeriz. Rahmat elim. Bu tınçlık bitik. Elim, hurmatlı ulu aksakallar, geçirip koyumuzlar. Başında kalpak giygizip, yolunda çepken giygizip, şaylap gelgen deputatlar var. Hazır Bozcurga gelip durup birovlarga kalpak giygisebi. Ben otat ey! Fakir görgen otat, fakir! Sen görgen yoksun fakiri. Ya, fakir görgen otat, emne de otat ey! Aylanayın ey! Astagfirullah! Rahmat elim, rahmat! Akça geldi. Akça çok doğru. Buraya Bursa'yı. Suçu esasırayı. Dada. Hazır. Biz hazır degen jana başında aytıp ketpedik mi? Birlikteki adamlar da bizim bir tuğandarımız. Biz janadan beri koyatkan talapka gelip жооп бере турган өкүлдөргө талап койгонбуз. Митинг бүткүчө бул жерге чыгып өзлөрүнүн ой пикирин айтат деген үмүттөбүз. Ошону унутпайлы, макулбу? Мына эжекейин жантан бери жалынып атат, 1 мүнөт сүйлөйүн деп. Ушул эжекей берип коелу. Урматтуу айланайым митингдин катышуучулары, ушинтип тынч митинг менен көйгөйлөрүбүздү чечкенибиз өтө жакшы. Айланайын тынч митинг болсун. Бизге уруштун кереги жок. Эми айланайын. Мен кайрыларым. Ушул оппозиция партиясынын лидерлери чогулуп туруп, координационный совет түзүп, элди бир ынтымакка келтирип иштешсе өтө жакшы болот эле. Мыйзам бар. Закон о местном самоуправлении деген бар, өзүн өзү башкаруу органы. Ошонун 14 статьясында ар бир айыл аймак ушул шайлоону жокко чыгарганга укугу бар. Ошого эл даяр турушу керек. Укугу бар бул мыйзамда. Только нормативно-правовой акт деген айылдык кеңештин чечими менен, айыл тургундардын протоколу менен болуш керек. Муну үчүн мына эл кайдыгер эмес экен. Айланайындар, мыйзамды угулалы. Жөн эле кыйкырып өкүрүп, берден угуп атабыз. Ар кандай провокациялар жүрүп атат. Азыр өтпөй калган 9 партия болобу, 10 партия болобу? Баарыңар ынтымакка келгиле. Шайланган партиялардагы баары тең сөзгө отурушу керек. Талкууга отурушу керек. Только сатылбагыла айланайын. Бири-бириңерди сатып, эметпей элдин аягына чейин тургула максат үчүн ушул шайлоону жокко чыгаралы. Рахмат эжеке. Так, туугандар, биз модерация кылалык. Эжеке эң туура айтып кетти. Бул тынчтык митинги алар бизден таң калат. Биз кантип тынчтык жолу менен бийликти элге өткөрүп бериңизди өздөрү түшүнбөй турат азыр. Бирок биз аны кылабыз. Бул биринчиси. Анан экинчиси туугандар, азыр чогулган тыйын тыпырдан. Биз активист жигиттерди
жөнөтөлү аптекага барып колдон келишинче маска алып келсин. Азыр биз ушул аты жаман оорудан ушул күнгө чейин келип отурабыз. Ошондуктан биз колдон келишинче азыр маскаларды алалы кыйынга. Анан качабы ушул маскасы жокторго тагалы. Себеп дегенде биз өзүбүз алдыбызда өзүбүз жоопкерчиликти алышыбыз керек. Масканын кереги жок, камага. Маска керек, маска керек. Мына балдар, эми жаштар кичине кызыгандык кылып атасыңар, чарчап атасыңар. Эмоцияга алдырбагыла. Кичине арткарак тургула балдар, өзүңөр кыйналып каласыңар. Мына азыр силерден өтүнөрүм. Сыртта канча бир тууганыңар жок, ошолордун атынан сыртта мигрант эжекелерге. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Кимсанбаевич жана Ишкак Масалиевдер. Мен анда туралайын агай. Токто кармап. Калган. Өзүбүз каалаган адамды колдобосок, өзүбүз каалаган адамды койбосок, биз керек ушул. Керек ушул. Siz kim? Adınız ne? Kırgız eli hiç kaçan bölünmey. 6 milyon eldin başı. Taştay bekim. Buna hazır. Bütün... Canlı ötmüş. Üçünü girgizgine kaçayım. Hey. İskak ağayı da koy veriyor yine. Akranam. Atanı koy ver bile. Meke. İskak ağayı da alma koysa. Mekki. Бүгін ушул жерде Алатау аянтында bir канча тарыхый окуяларга күбө болгон аянт бол. Бардык соңку 30 жылдын ичиндеги агына да, көгүнө да, жакшысына да, жаманына да күбө болгон аянт биздин кезектеги теңсиздикке, кезектеги адилетсиздикке, кезектеги мамлекеттин же болбосо элдин каалоосуна каршы болгон саясаттын натыйжасында жыйналып отурган биздин кезектеги жыйыныбыз болуп отурат ушул жерде. Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн жарыялаганда дагы ушул жерден туруп жарыяланган эле. Дал ушул жерде кылкылдаган эл туруп мамлекеттин келечегин эл тандап алган болчу. Мындан туп-туура 29 жыл баштакы болгон окуя. Эми бул кечеки шайлоолор боюнча мен эртеменен кайрылуумда билдирдим. Алдым тарттым азыр алдынан. Бул шайлоо соңку мезгилдеги Кыргызстандагы эң ыплас, эң арам, эң мыйзам бузуу жолу менен аябай жаман шайлоо. Эгерде чындыгында элдин каалоосу менен, элдин тандоосу менен шайлоо өткөрө турган болсо, менин жеке сунушумду кааласаңыздар, менин көз карашым ушундай. Шайлоонун бүтүндөй жыйынтыгын жокко чыгарыш керек, дагы жаңы шайлоо жарыялаш керек. Молодец, мына каластык. Биздин алдыбызга койгон максатыбыз да ошол, күрөшүбүз да ошол. Эгерде бул бийлик миллиондогон биздин жарандардын каалоосун жерге тепкилеп, өзүнүн каалаганындай кылып, мен мындан 1 жыл башта 19-жылы күздө айттым эле, bir eleden bir atadan tuğulgan 3 partiyаны алып келетат деп. Көзүңөрдү ачыктайлы аян кыргыздар деп. Күнөө баарыбызда бар. Неге? Мына ушул бейилик тараптагы эмес, бейилик менен каршы күрөшө тургандар да
ыдырап баштарын бириктире албай койгон шорду кыргызбыз биз. Ары бери кокту колоттон кочкор чыгарган кыргызбыз биз. Эл биримдикте болуш керек эле. Эл муштумдай түйүлүшү керек эле. Бирок ачык айталы, саясатчылардын дагы койнундагы котур таштары бириктирген жок бизди. Биз муштумдай түйүлмөйүнчө дайым бийликтин жеми болуп келебиз. Көзүбүздү ачышыбыз керек. Ойлонушубуз керек. Толгонушубуз керек. Мына ушул канчалаган акча менен сатып алган жогорку кеңеш мен сиздерге айтайын. Эч качан кыргыз кызыкчылыгына кызмат кылбайт. Бул жогорку кеңеш өздөрү каалап, эгерде Жээнбеков бүт баарына бирдей шартты түзүп жарыялаган ушу Бишкекте терең жаңылышат. Өтө терең. Мына башкы прокуратура тарабынан канча кылмыш иши козголду. Ким жаза тартты? Эч ким тарткан жок. 500 миң, жарым миллион кыргыз калкы көчмөн элде деп мыйыгынан күлүп отурат. Биз көчмөн эмеспиз, көчмөн болуп келгенбиз. Бирок жарым миллион шайлоочу тебеленди тепсенди болуп, көрүнгөн жерге алып барып, биздин Бишкек шаарына толук кеткен Бишкек кайдан келген азаматтар ушул жөнүндө добуш беришти. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын өкүлдөрүн дагы ушул жерде көрүүгө болот. Алдыңкы өткөндөгү митингде дагы активдүү катышкан. Сиздин атыңыз ким эле? Турсунбек, Эгерде жокко чыгарбай, мына өтө жаман мыйзам бузууларды, сатып алууларды көз жумуп, ошого тийиштүү болгон инсандарды жазалабай турган болсо, анда Кыргызстанда бийлик жүргүзүүгө моралдык, конституциялык укук жок деп таанайбыз. Bizim pozitsiya ушундай. Урматтуу кыргызстандыктар. Мастарды киргизбейбиз, макулбу? Бизге мастарды киргизбейбиз. Bu uçkalarını kim at geliyor da Eylap geliyor da. Oşon için hiç kim deşenbey gerek. Bir partiya degen. Pro-amerikanski, pro-kırgızstanski degen dedi. Makul bu. Kırgız eli. Yok en tüy Allah bilir. Rızkanı da en tara. Rızkanı da makul bu. Bekim bu. Mastardı kirgizbey gerek. Bolğanı 5000'ge jakın kırgız kiriptir. Beyliktin butak el degen, beyliktin bulak el degen sezim kayda kaldı? Бұл эмне деген сезим? Эмне үчүн кээ бир азаматтар келип, өздөрүнүн турган жерини паспортунан таап, өздөрүнүн тилдесин таппай калууда. Бул өткөн шайлоо. Харам шайлоо. Жок, мен да Бул мыйзам, бул шайлоо эмес. Бул кыргыз элинин каалоосу эмес. Ошондуктан мындан ары карай кандай чечим кабыл алабыз? Çok çeşitlilik benim. Maytarlar yettiğiniz benim. Çandaki topluluğun topluluğunuz benim. Sıran kayrıklı başlatıp, gözümüzün adamlık okumu oldu. Hayradan konuğuzda kaytar olganlar yetişiniz benim. Жазылдар мı? Көзün қарабаған, біреуінің алдында көріп кыргыз елі. Бұл жерде өзіңіздер көрдіңіздер, кейбір саяси күштердің дағы лидерлері, саясатчылар көптеген Кыргызстан жарандары митинг, тынчтык, жыйылыш эмне экенин түшүнүппүз. Эч кандай мындай уруш мурдагыдай жок. Эч талашмай жок, бүт баары тартип менен, менин байкашымча, тартип менен. Эң негизгиси ушундай митингди мен лично каалаганмын да. Ушундай митинг болсун депчи. Эң жакшы.
Oldu, sürüldü, gitti de boldu da. Siz karapayın ediyorsunuz. Erken geleceğinizde ben burada az kare gelem. Bir saat geçikip bolgonça bir ay erterek bolgon жакшы партиясы. Сөзсүз башка таяк жейт да кыргыз. Андан кийин анан оңолот. Эми азыр деген кичине коо тургула, эми тартпай эле турбайсың. Düz кезінде чабыш керек. Кезинде чабылды, мындан кийин болбойт. Мен азыр айттым. Айттыңыз, жакшы айттыңыз, токтоп. Эми болду. Ел тур эле шайлады. Алдады да. Жетекчилик ким деп жатат? Жетекчилик ким деп? Жетекчилик үчөө турат дегенде башында. Тиги мекен ынтымак, чоң казак, реформа, анан дагы чыгыл 5 партия. Азыр булар уюштуруу топ түзөбүз. Уюштуруу топ түзөбүз. Түзүш керек экен, чогуу сүзөр болбос, аксакандар болот. Сиз сабак, биякта кетпей мындай туруп. Ошолорго жардам бериңиз, түз түзгөнгө. Ötkөн hiç kim gelmedi. Ötkön kişilerden hiç kim жалгыз. Атахан Кимсамаевич келип отурат. Кол чабыңдар, кол чабыңдар. Кыргызстанды чакырып Уюштуруучулар болгон болсо, булар демилгечи топ болсун. Анан ошолор уюштуруу комитетин түзсө, канча партиядан, ар бир партиядан бирден киши, экиден, үчтөн киши болуп, анан ошол иш баштаган болсо, ошол иреттүү кетет. Биз өзүбүздүн позициябызды мен видеодон да билдирдим эле. Азыр да бул жерден расмий билдирдим. Бул шайлоо өтө ара. Соңго канча манат өтөсүздөр? Кудай билет, биздики 13 деп турат. 13 менен 15. Az 13. Биз жанагы до конца дегенге айтып атам да мен. 11 жылдан бери ушул позицияда турабыз. Элдик лидер. Биз Zaten biz gelgan yok. Bizim göz kararımız uşul, pozisyonumuz uşul boydan geliriz. Eğer uyuşturucular, sizler demirgeçler gelsinler, eğer uşunda uyuşturucu komiteti tüzülgün olsa, haberin beringsizler, biz zamatta dayanırız. Kaç çıkan işleşkinde dayanırız. Var, bizdeki var. Facebook'ta. Baldar var. Assalamualaikum. Bütün Kırgızstan Siyasi Partiyasının lideri Adaхан Кимсамбаевич Azmol Материал жөнөтсөңүз. Men hazır tuz efendim da. Sen bana jönötsün. Men биз. Uyuşturucu komiteti tüzülse biz kaçacağız. Barduk komitetine kaçacağız. Git jönötsün. Sizler bu uzatmayın ama ha? Uzatmayın. Ha oldu. Böyle. Bütün Kırgızstan Siyasi Partiyasının lideri daha bir jolu. Biz siyasi kengеште өткөрөбүз дагы позициябызды азыр тактайбыз. Бул жердеги уюштуруу комитетине аябай активдүү катышабыз. Bütün Kırgızstan bu şaylooda ötse dagы ушундай өзүнүн жарандык немесин айтып келди. Бул менимче бул Кыргыз саясатында эң бир жакшы көрүнүш деп мен балайм. Анан ким кандай түшүнөт? Өткөн партия мындай да Эң жакшы. бул келет бул баачы. Өткөн партиялар hiç келген эмес. Өткөн партия бир да Biz
Facebook сайтындагы Садыр Нуркожоев Жапаровдун группасында түз эфирдебиз. Ошого дагы учурдан пайдаланып, калоо тилек айтып кетсеңер болот. Бул видеобуз архивде сакталат. Кудай буйрса, иншаллах, Садыр Нуркожоев чыгып калган болсо дагы ушул видеону көрсөтөбүз. Мекенчил лидерлер келбей, ошолор келип турат. Мекенчилди колдогонбуз. Келбей бияка. Буюрса чыгышта. Келсин да бияка мекенчил азыр. Ким? Мекенчилден бирөө жүрөт, бирөө. Ташип келсе жакшы болот да, анан Садыр Жапаров деп чыгарат элек. Мекенчил саясий партиясынан ушул жердеги жарандар жүрүшөт, колдогондор жүрүшөт. Бүт баары келбей. Эми аны ошого расмий жөнөткөнүз жакшы болот. Мекенчилден Саспек Садыр Байга тура айтты. Тот мени, мына ушун тот. Биринчи ташип келиш керек. Азыр келет. Лидерлерден көп зависит этет да азыр. келет да, сизде маалымат бар да келишиде. Бала Кудай буйрса азыр Мекенчил саясий партиясынын лидери дагы ушул жерге келиши күтүлүүдө. Саспеков Мекенчилден. Мына бизде карасаң. Бизде Мели Сакматов келген Мекенчилден. Мелис Саспеков. Анда жок, бар. Жок. Жок. Мекенчилден жүр. Мекенчилден келген бар. Келди кара бияка, кел. Сен колдоп келгениң таши. Баскыла бияка. Аяққа беремеген. Басқыла. Аяққа бере. Бияққа басқыла. Sözü yok. Taşı gözü gelir. Yalnız gelir. Алга. Taşı gözü gelir. Meclisi patlasın. Taşı kamçı. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Ел чындык тарапта дейт. Ел чындык тарапта, ар дайым чындык тарапта, ел чындык деле, ел таразы, ел сынчы деген бизде мындай ата бабалардан калган макал бар. Буга эч ким ага шек жок, ел чындык тарапта экенин. Эң негизгиси ушул жерде кыргыз саясатындагы кыргыздын кээ бир саясий күчтөр ошогон жерлерден пайдаланып ар кандай өзүнүн иш аракеттерин кылып келиши мүмкүн. Ошого мен түз эфирде, бул түз эфир ушул жерде сакталып калат. Анан өзүңүздөрдү алсаңыздар деле болот. Мындай тынчтык жыйындар өтүп турган эң жакшы көрүнүш. Неге дегенде буга чейин ушул тынчтык митинги деген ат менен эки жолу төңкөрүш болгон. Анда көп мындай жалпак тилде айтканда минуска учураганбыз. Ошогон элдин үнү, элдин ой пикири, тынчтык митингдери, тынчтык жыйындары конституцияда жазылган тартипте гана өтүп турушу керек. Эгерде мыйзам бузулар болсо, тиешелүү органдар албетте ага чара көрүшөт. Бул жерде дагы экстремисттик чакырууларды мындай видео эксперттер өзүнүн баасын берет деген үмүттөмүн. Ким байкаган болсо, байкабаган болсо, анан ошол дальше больше Кыргызстан эшек жайлоо болуп жүрө берет. жаңы лидерлеринен чыгып келатат да, 22 жаштакен болгонучу. Китеп көп окуйт экен. Молодец экен да, китеп көп окуйт экен бизге карагандачы. Аты Темирлан Султан экен. Жаштар алга!
деп сүйлөгөм, силер билесиңер, ошон үчүн мен өтүнүч менен, сураныч менен чыктым. Оппозиция уже мына биригип келе жатат, Кудай буйрса. Азыр силер билесиңер, драм театр жанында дагы 2-3 саясий партия уже элди топтоп чыгып атат, ушунча адам. Мен силердин атыңардан азыр биз делегация жиберсек болобу ошака? Келгиле, бириккиле. Ошого мына силер элдер өзүңүз суранып коюп добуш берип койсоңуздар. Анда биз чакырганы кеттик. Рахмат. Анда жигиттер, бул жерде жаштар өтө толкундануу менен сурап атат. Алиева